Эне менен бала менен атанын ортосундагы мамиле, диалог барбы? Жок кесе болуп калды. Балдарыбызды бала бакчага берүү да 8 саат баладан алыс болуунун амалына айланды. Эртең менен балдарыбызды бала бакчага алып барып киргизип, кайра 8 сааттан кийин балдарыбызды жетелеп чыгып, үйгө келип колуна телефон карматабыз. Ушунун экинчи өңүтү, кечирип коюңуздар, айрым ата-энелер, ушунун экинчи өңүтү, ушунун окшоштук жагы айылда малды дал ушинтип багабыз да. Эртең менен кесүүгө чыгарып, кечинде кесүүдөн тозуп алып, сүтүн саап, жемин берип корого киргизип коебуз. Эмне айырмасы бар? Анда биз ушул улутубузду, ушул салтыбызды бала бакчадан келгенден кийин балдарыбызга жет атасын атап, туулган жериң менен тууган элиңди тааныштырбасаң, улутуң ким экенин угузуп, ураанын айттырбасаң, анда биз кимди багып өстүрүп, кантип ата, кантип эне болуп баратабыз. Бизге балдарыбыздын калыптануусунан, дүйнө таанымынан, билим алуусунан көрө акча табуу, дүйнө басуу, тойго баруу, көртүрлүктүн көрөн шараны менен көпкөнчүлүк кызыктуу болуп бараткандай. Анысы аз келгенсип, үйдөн мээрим көрбөгөн балага тарбиячынын айрым тартиби жок тарбиячынын таягы, ур токмогу менен ачуу кыйкырыгы балдарыбыздын көкөйүнө көк таштай тийип бүтмөй болду. Анан биз ошол жалтаң, мокок, ата-эне мээримине толук кандуу канбай калган, асмандан самолет учуп баратса, мен апам ала кетчи деген дөбөктөрүбүздү, балдарыбызды көрүп кантип биз келечектен үмүт кылабыз. Балдарга болгон камкордугубуз, болгон жыргалыбыз, аларга берген байлыгыбыз, мээримибиз телефон болуп калды. Ушундай нерсени көрүп чоңойгон бала муалимди сыйлайбы? Ата-эненин баркын билип асырай алабы? Ушундай кайдыгерликтин кесепетинен муалимдер кордолуп, карылар үйүнүн катары толуп баратпайбы? Мына учурдагы бойго жеткен кыздарыбыздын көбү турмушка чыккысы келбейт. Алардын оюнда бирөөнүн оокатын кылып жашагандан көрө ит мышык багып жашаганды туура көрүп баратышат. Балдарыбызчы, алар дагы турмуш кургусу келбей, дүйнө кесип кеткиси келет. Эптеп эле Кыргызстандан чыгып кетүүнү көздөгөн жаштарыбыздын катары көбөйүп бараткандыгы баарына маалым. Мунун баары кимдин, кай жактан келген бузуку саясат экенин айтпасам деле жакшы билесиздер. Мына ушинтип улут катары жок болуп кетүүгө жетпеш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген соолду койгубуз келет. Демек анда биз ашынган популисттикке шөкөттөлгөн саясий каармандарды эмес, урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө илимдин, билимдин жана маданияттын каармандарын чыгарып, жаңы ысымдарды жаратып, көчөгө эмес, көңүлдөргө, акыл эске, жүрөктөргө төңкөрүш жасай турган учур келди. Мына кече эле ээрчишип кеткен кыргыз медицинасынын корифейлери Мамакеев менен Акрамовдун, илимдин гиганттары Ишеналы Арабаев менен Кусайын Карасаевдин, кыргыз кереметин жараткан Төлөмүш Шокеев менен Сүймөнкул Чокморовдун, дүйнөлүк адамзаттын ааламына айланган Чыңгыз Айтматов менен Касымбековдун, кыргыз киносунун жана кыргыз театрынын лидерлери Муратбек Рыскуловдун, Бакен Кыдыкееванын, кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы деген Осмонов, Турар, Жолон, Байдылда Мидиндин, Жыйырманчы кылымдын Гомери деген Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаковдун, элдин эсинен чыкпаган Эстебестин, Ашыраалынын сөзү куралып, көчү уланып кетиш керек эле да. Учурда улуттук идеологиябызды колго алабыз десек, биз интеллектуалдардын ысымын чыгарып, кечээкилердин оордун толуктоо зарыл, урматтуу туугандар. Антпесек куру жалак калып калабыз. Бирок аккан арыктан суу агат, Кыргызда ушул таланттын баары бар болгону көрүнбөй көмүскөдө жаткандыгы кейтет.